Ассаламу алейкум. Амансыңарбы туугандар. Бүгүн 1-3 айы же 3 айынын 1 болуп калабы. Январьдын 1 да кыскасы. 26-жыл кече келип ушу Зинген деген шаарга туруп калганбыз. Анан могул Замагына келдик. Замагына келсем, билеттери 5 евродан кийин уже жабылып калыптыр, киоск билет саткан. Анан могул казакстандык эжешкалар тунган дебедим, тиги немис эжешкалар могу билетти берип атышпайбы эми кире бер деп. Анан штрих кодун өткөрсөм киргизип жиберди. Бекер эле кирип чыктым, руиндерди кыдырып чыктым да. Бул руиндер 10-кылымга таандык руиндер экен, тагыраак айтканда 914-жылы божомол менен курулган замак экен, крепость. Хоентвиль деген крепость экен. Ошо Хегау деген немистердин тоосунда экен. Хегау. Тилиң сынат эне. Мына тут Бодинское озеро, Швейцария менен Германияны бөлүп турган көлмө. Ушундай винтовой лестницасы да бар экен. Ошол бүт кыдырып чыктык. Ар жагын, бер жагын. Эң акыркы мен калып калыптырмын. Чыкпайсың деп чыгарып жиберишти немистер. 4 эле жабылат деп 5ке чейин кыдырып жүрүптүрмүн да. Ошондо кыдырдык да тиги жерде менин машинем турат. Кайра эми ылдый түшүп артты көздөй кетиш керек. Жөн жатпайм, мына бүгүн физо болду. Кыдырып бир сыйра тоого чыгып, тоодон түшүп сейилдеп келдик ушинтип туугандар. Контент силерге. Андыктан лайктан басып турабыз. Каттал электери катталып койгула. Үйгө барганда жасайбыз буюрса. Бедени сурайсыңар, эмне болду деп. Беде быйыл бузулат кудайым буюрса. Беде бузулса, анан жүгөрү будай сээп, анан кайра бедеге алмаштырабыз кудайым буюрса. Ошо колдоп тургула туугандар. Мен жоготуп алдыңар го, Биз Европада дальнобойщик болуп кеткенбиз. Ошо көрүшкөнчө саламатта болгула. Аман эсен буюрса. Люцерну скоро начнем, брат.